Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Жалпы момун мусулман бир туугандарым, Кудай таалам баарыбызга болу бекем иман, эки дүйнөнүн жакшылыктарын, бекем ден соолук, жакшынакай бакытты Аллах насип кылган болсун. Өткөн сабактагы темабызды улантсак, бул ошол ибадат мааниси туурасында болуп атат. Ибадаттын мааниси туурасында токтолдук. Ибадат деген жараткан Алла Тааланы толук сүйүп, ага пенде бала сүйүүсүн арнап, өзүнүн жөнөкөй тутуп, Кудай жараткан пенделерине зыян келтирбөө, мына ушул бир Кудай Таалага кылчылык кылуу дегендин маанилеринин бири ушул. Анан ибадаттар бир канча түргө бөлүндү. Жүрөк менен аткарыла турган ибадаттар, дене менен аткарыла турган ибадаттар болуп. Кийин ошол мал жандык менен, байлык менен аткарыла турган ибадаттар бар. Бул мал жандык, байлык менен аткарыла турган ибадаттардын түрлөрү бул ошол адам баласы биринчи адал оокат, адал кесип менен байлык таап, анан ошону туура жолдорго сарптоо, мына ушул адамдын байлыгына, төрттүлүк малына тиешелүү ибадат, тиешелүү акылар болмокчу. Эң биринчи маселе ошол оң кол, адам таап аткан байлыгын, кирип аткан кирешесин, алган маянасын адал жол менен табыш керек болот. Адалдын эшигин Аллах Таала кенен кылып жараткан, көп кылып жараткан. Болгону инсан баласы ошону издеп аракет кылыш керек. Эгерде адал оокат, адал мээнет оңой жол менен келгенде, балким мунун ошончолук сообу дагылдый болуп, анда бул дүйнөнүн сыноо экендиги да канчайым билинбей калмак. Ошол себептен кээ бир адамдар ойлонуп калышы мүмкүн, мээлерине бир ой келип, ойлоруна күдүктөнүп калышы мүмкүн да, шек күмөндөнүп. Адал оокат көп болсо эмне үчүн кээде кыйыныраак болуп калат десе, бул ошол сыноо. Ошол адал оокатка адам тырмышып, аракет кылып, аз да болсо андан кол жуубаса, кол үзбөсө, Кудай Таалам жашоосун, өмүрүнө береке бермекчи. Демек, адал мээнет менен күн кечирип, адал жол менен байлыкты топтоо, бул оң кол десек, сол кол ошону тапкан байлыкты өзүнө, керегине жараша, анан жумшай турган болсо, Кудай буйруган, көрсөтүп өткөн жакшылык жолдоруна жумшоо. Бул экөөнүн ортосунда ошол сарамжалдуулук, анан минимализм деген нерсе бар. Адам ошол байлыкка көз каранды болуп калбастан, жакшынакай тапкандан кийин, пешине маңдайынын тери менен тапкан соң, ошол нерсени жакшы жолго пайдалануу, анан сарамжалдуулук менен ысырапкерчиликке жол бербөө. Минимализм дегенден мындай бир жөнөкөйлөшкөн шарияттагы маанилердин бирин айта турган болсок, бул байлыктын кулу болуп калбоо. Адам ошол өзүнүн зарылчылыгын өтөй тургандай, муктаждыгын өтөй тургандай деңгээлде пайдаланып, андан ашыкчасын ошол өндүрүү, өнүгүү, жакшылык жолдоруна пайдаланса, инвестиция кылса, анда бул жакшы. Ошол мал жандыкка тиешелүү парыз болгон, милдет болгон ибадаттардын көч башында зекет турмакчы. Зекет бул байлыктын, ошол төрттүлүк малдын өзүнүн эсеби бар, нисаптап коет, ошондон чыгарыла турган акысы. Милдеттүү түрдөгү зекет, мүмкүнчүлүк болуп турса карыз берүү. Бул туурасында алдыңкы сабактарда көп кайталап айтып келебиз. Имам Ибни Хаджар Асқалани китептеринде, Ал-Хафиз Ал-Мунзири Таргиб, жакшы амалдарга кызыктыруу деген китептеринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн осуяттарын, баалуу, насаат, куттуу, берекелүү хадистерин алып келет. Кайсы бир мусулман адам мусулман адамга 2 рет карыз берсе, карызын кайтарып алат, бирок ошол бергенчелик, берип кайтарып алганга чейинки мөөнөттө ошол адамга бул ушунча өлчөмдө садака берди деген сооп жазылат. Элестетиңиз? Анан уламаларыбыз, аалымдарыбыз бул хадиске түшүндүрмө бергенде 2 рет дегени бул көбүнчө айтылып атат. Канча рет берсе ошончолук сообу жазыла берет. Болгону алган адам дагы Кудайдын ыраазычылыгы үчүн үстүнө жанагындай пайызды кошпостон бериш керек. Алып аткан адамда жүрөктөн чын пейил менен мен муну алдап кетпейин, аркасына көөшүп алып кетпейин, пайдаланып кетпейин дегендей бекем ишеним, ниет менен кайтарам деп ала турган болсо, Кудайым карыз алган адамга дагы кийин мөөнөтү келгенде өтөөгө кадимкидей өзүнүн жардамын, берекесин бермекчи. Карыз берүү. Эгерде биз ушул нерселерди ислам экономикасынын үстүнөн эмес, түпкүрүнө сүңгүп кирип, негизги ал жердеги максат кылынган чоң максаттарды түшүнгөнүбүздө, туйганыбызда, балким арам оокат менен аралашууга, арам оокат менен күн көрүүгө анча деле муктаждык калбайт эле. Карыз берүү, садака чыгаруу, эң негизги нерсе сүткорлуктан оолак болуу.
Мына заманыбыздагы залкар аалымдардын бири устазыбыз Саид Багдаш устаз айтат: адам баласы канчалык дуба кылбасын, Кудай Таалага жалбарып тилек кылбасын, ал адам сүткорлуктан колун жуубаса, андан алыс болуп, этият болбосо, дубасынан майнап жок. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде сүткорлук кылган адамдарды өзү менен согушка мындай аттанган адам катары сүрөттөп, баяндап, мунун орду өтө оор экендигин баса белгилейт. Өзгөчө карапайым калк кээде кыйналгандан бул нерсеге барат. Өзгөчө ошол сүткорлук менен иштеп байып, ошонун эсебинен мындай күн көрүп аткан адамдарга бул көбүрөөк тиешелүү. Адамдарды монополиялап, байлыгын болсун, башкасын болсун, адамдардын үстүнөн күн көрүү, адамдарды ошол бир кандайдыр бир ыңгайсыз жагдайга кириптер кылып, ошол нерсеге туңгуюкка такап, адамдардын үстүнөн күн кечүү, алардын акысын жөө, мунун баардыгы шариятта арам болуп эсептелет. Бул ошол байлыкка, адамдын тапкан мээнети кирешесинде байланыштуу акылар. Адам өзүн гана ойло, өз көмөчүнө гүл тартып, өзүндүкү жүрүп турсун, өзгөнүкү туруп турсун дебестен, жалпы эри шаркак коом менен биргеликте, элде болсо менде болот деп, туура бир түшүнүк менен байлыгын көзөмөлдөө деп атат. Байлыкты топтоп эле, ал негизи байлык, акча, бул нерселер эмне деп айтылат шариятыбызда? Василатут табадул, василату кадаил хажа. Адамдардын муктаждыгын өтөй турган, алыш бериште колдоно турган бир аспаптардын бири. Муну негизги максат кылып туруп, себепти негизги максатка көтөрүп, адамдар ошол байлыктын же башка нерсенин аркасынан эң чоң баалуу түшүнүктөрдөн ажырап калбаш керек. Бул муктаждыкты өтөй турган, муктаждык чечиле турган бир себептердин гана бири. Үй бүлөсүнө адам баласы, эркек адам өзгөчө, башка кол коңшу, кошуналарына, бир тууган жакын санаалаштарына, досторуна, муктаж адамдарга, ошондой көңүл бурууга муктаж болгон адамдарга колдон келсе, ошол мүмкүнчүлүгү болуп жатса, аларга көмөктөшүп, кол созуп жардамдашуу, бул ошол малы жандын ичине камтылган чоң ибадаттардын дагы, чоң сырлардын дагы бири болот. Эркек адам үй бүлөсүнө жакшылап караш керек. Үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Андай болгон соң, ар бирибиз үй бүлөбүзгө тың болуп, ар бир эркек адам аял затыны кор кылбай, өзүнүн келинчегин, ак жоолукчан жубайын, балдарыны жакшынакай окуп, алардын ыйманына биринчи кезекте, таалим тарбиясына, мектептеги окуусуна, андан сырткары кошумча сабактарга, тил үйрөнүү, жайкы каникулдарда Кудайдын ыйык сөзү болгон Кур'ан-ы Каримди үйрөтүү. Демек, жаш баланын мээси, жаш баланын сезимдери ушунчалык тунук, ушунчалык курч, ушунчалык мындай бир Кудай Тааланын жөндөмдүүлүк берген аларга, канчалык окуса, канчалык өздөштүрүп жетишип калса, ошончолук алар сиңирип кете берет. Демек, балдарыбызды илим билимге каныктырып калсак, ошол нерсеге көбүрөөк маани берсек, мындай ашыкча ысырапкорчулукка жол бербесек, илим билимге балдарыбызды келечекте мындай жашоодон, турмуштан ордун тапкан, жөн эле ордун таппастан адамзатка, жалпы мусулман коомчулук үммөтүнө, өзүнүн өлкөсүнө кереги тие турган инсандардан кылып тарбияласак, ыймандын көлөкөсүндө, анда бул эң чоң адам баласынын байлыгы дагы, жетишкендиги дагы ошол болмокчу. Муктаждарга кол созуп, көмөк көрсөтүп жардамдашуу, мунун баардыгы шариятта буйрулуп, көрсөтүлүп кеткен соода, сатык жана башка өкүмдөрдүн ичине камтылып кирип кеткен өкүмдөр деп атат. Кудай Таалам баарыбызга жакшылыктарын берсин. Демек, буга чейинки сабактарды кыскача конспекттелеп айтканда, ибадат деген түшүнүк бул Кудай Таалага аны сүйүп, мындай текеберчиликке жол бербестен жөнөкөйлүк менен моюн сунуу, бул ибадат болду. Кийин ибадат ички адамдын жүрөгүнө байланыштуу ибадат дедик, денесине байланыштуу ибадат, анан үчүнчү байлыгына байланыштуу ибадат дедик. Төртүнчү бөлүгү ошол дене менен дагы байлык менен бирге аткарыла турган, өтөлө турган ибадат, бул ажылык маселеси, Кудай сактасын, сырттан жоо бастырып кире турган болсо, элин, жерин, мекенин коргоо,
бул учурда байлыкка дагы, бул учурда эр азаматтардын денесине, күчүнө дагы муктаж болуп калат дейт. Кудай Таалам тынчтык берсин баарыбызга, жакшылык берсин, бали кырсыктан алдын сактасын. Азыр экинчи маселе ошол биз азыр Шабан айындабыз. Шабан айдын ортосунан өтүп, Рамазанга акырын уламдан улам жакындап бара жатабыз. Кудайым аман эсен жалпыбызды Рамазанга жеткирип, парз болгон орозону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аздектеп сүннөт катары таштап кеткен тарави намазды, андан сырткары Куран окуу, садака чыгаруу, жетишүү, өнүгүп өсүү, окуу, адам маданиятын туура багытта өнүктүрүү сымал көптөгөн ибадаттарды кылып өнүгүп өсүүгө Кудай Таалам жардам берсин. Латаифул Маариф деген ислам алкагында аттын кашкасындай таанылган китепте ар бир айдын, ошо мусулман жыл санагында, мусулман айларында кандай бир касиеттүү амалдар камтылган, эмне амалдарды кылып калыш керек деген зарыл китеп бар. Ошондо Шабан айы ортолоп Рамазанга жакын калган кезде аткарыла турган сооптуу, берекелүү, кайырлуу амалдар көп дейт. Алардын эң эле мыктысы, эң мындай адам баягы математик, экономист болот го, бир ишти кылуудан алдын аны калчап, жети өлчөп, бир кесип, кандай кылганда кыска убакытта чоң бир даражага эргешип жете алам деген суроо болот. Ошого жооп берип туруп, анан ишке камынат адам баласы. Ишке бел салат. Бул кыска мөөнөттө, Рамазанга аз калган мөөнөттө эң жакшы амал адам өзүнүн көкүрөгүн жеккерүү, кызгануу, жамандык каалоо, өзүмчүлдүк сыяктуу жаман ички руханий оорулардан жүрөгүн таза кармоо, пейилин кенен коюу, мына ушул эң чоң ибадат деп атат. Адам жүрөгү, Кудай сактасын, жүрөгүндө жек көрүп, жаман сезимдер орун алып, сырткы денеси менен ибадатты аткарышы мүмкүн экен. Бирок ал ошол ибадатынын мөмөсүн, ибадатынын жемишин, үзүрүн көрө албайт, качан ички жан дүйнөсүн тазаламайынча. Бул акыйкат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү куттуу хадисине барып такалат. Көңүл бургула, адам баласынын денесинде бир мүчө бар деп жүрөктү ишарат кылып атат. Жүрөк оңолсо, пейил тарыбай кенен болсо, баардык иш аракети туура болмокчу. Кылган амалы, жасаган иши, тапкан байлыгы, кирешеси деген сыяктуу. Ал эми жүрөк, Кудай сактасын, жаман болуп, жүрөк, ички жан дүйнө өлүп, бузулуп турса, анда ал адамдан тыңгылыктуу деле амалды, жакшылыкты деле көрө албайбыз дейт. Эң жакшы амал саламатус садр мин анва'i шахна'i куллиха деп атат да. Ички жанагындай оорулардан жүрөктү таза кармоо. Эң баягындай туурасы кайсы дегенде, туура эмес ишенимден алыс болуу. Туура эмес ишенимдин көч башында алтын доордо өмүр сүрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жаны менен жан берүүгө даяр болуп, исламга зор, эбегейсиз, ала тоодой, улуу тоодой салымын кошкон улуу сахабаларга, андан кийинки табиин, табаут табиин, 4 мазхаб ээлерине, алтын муун, алтын доордо өмүр сүргөн улуу инсандарга туура ишеним артып, аларды жакшы көрүп сүйүү, алар туурасында туура эмес, аңыз, жаман кептерди айтпоо, мына ушул көкүрөктүн тазалыгынан дейт. Шия деп коет, ошого окшогон ар кандай нерселер болуп калат кээде, сахабаларга тил тийгизип. Сахабалар жамандап, керек болсо каргыш айтып, мындай нерселерден оолак, алыс болуу. Акидату Тахавия деп имам Тахави, Абу Джафарин Тахави, Аллах Таалам разы болсун, бул киши айтат акида китебинде. Хуббухум минад-дин. Сахабаларды, андан кийинки улуу муундагы адамдарды туура, аларды баягындай туура ээрчип жакшы көрүү, бул диндин нагыз анык үлгүсү, белгиси болуп эсептелмекчи. Ва бугдухум, аларды жаман көрүү жүрөктөгү оорудан кабар берет, жана эки жүздүүлүктүн белгиси болот дейт. Жүрөктү таза кармоо дегенде ошол сахабалардан баштап 4 мазхаб ээлери, Абу Ханифа жана башка имамдарды туура жакшы көрүү ичине камтылып кирип кетет. Аларды жек көрүү, же болбосо ушундай тарыхта орду бар улуу инсандардын артынан туура эмес сөз айтуу, аларды динден чыгарып, ашата сөгүп жаман сөздөрдү айтуу, бул адамдын жүрөгүнүн бир туура эмес багытта мындай бузулуп бара жатканынан кабар берет дейт. Анан экинчи кезекте жалпы адамдарга жакшылык каалап, аларга насыйхатын айтып, акыйкат сөздү айтып,
инсан өзүн эмнени жакшы көрсө, өзгөгө ошону ыраа көрүү, мына ушул жүрөктүн тазалыгынан кабар берет. Кудай таалам баарыбызды адаштырбасын. Мына кээ бир кола ба'дус салафи дейт, мурдагы доордо өмүр сүргөн сахабалардан, табииндерден Шабан айы ортолоп калганда ушундай амал кылгыла деп насихатын айткан экен. Эң жакшы амал дейт, саламатус судур, көкүрөктү таза кармоо, кечиримдүү болуу, ким эле кемчиликсиз. Демек өзгөчө бул үй бүлө институтунда ушундай. Үй бүлөнүн кутун качырбоодо эң негизги маселе сабырдуулук менен кечиримдүүлүк. Идеалдуу эч ким болбойт экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бөлөк. Демек андай болсо ошол кечиримдүү болуу, сахаватун нуфус, мындай эл жүрөк болуу, андан кийин мындай колу ачык жоомарт болуу, өзгөчө үй бүлөсү үчүн, үй бүлөсүн жакшы камсыздоо. Wan nasihat lil ummati. Жалпы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө туура эмес иш болуп атса, ыгы менен ордун таап насихатын айтуу, акыйкат сөздү айтуу, жалган нерсени аралаштырбоо, интригага берилбөө деген сөз. Мына ушул асыл мүнөздөр менен бийиктикке жеткен адамдар ушулар менен жеткен дейт, көкүрөктүн тазалыгы менен. Алар бизден ашыкча көп намаз окуп, көп орозо тутуп эмес, көкүрөктүн тазалыгы, жан дүйнөнүн тазалыгы, ошол пейилдин түздүгү менен жакшылыктарга жеткен дейт. Азыр эми ошо сабагыбыздын экинчи бөлүгү суроо жоопко өтмөкчүбүз. Биз бир 1-2 мүнөткө өчүп, кайрадан суроо жоопко кайтып келебиз. Кудай таалам баарыбызга берекесин берсин.